Баарыңа салам. Бүгүн жердик химияга даярдыктын экинчи сабагын баштайбыз. Так, бүгүн атомдун түзүлүшү менен таанышабыз. Атомдун түзүлүшү мурда атом бөлүнбөс бөлүкчө деп табылган, бирок кийин резервуар изилдеп чыгып, ал атом бөлүнөт. Ал ортосунда жайгашкан ядродон жана анын айланасында айланып жүргөн электрондон турат деп айтып чыккан. Ядро протондон жана нейтрондон турат. Протон плюс заряддалган бөлүкчө, а нейтрон терс заряддалбаган бөлүкчө. Ал эми электрон терс заряддалган бөлүкчө. Так, деңгээлчилеп. Деңгээлчилеп деген сөздү көп эле угуп жүрөбүз. Деңгээл деген бул мисалы бир элемент мисалы төртүнчү мезгилде жайгашкан деп алалы. Төртүнчү мезгилде жайгашкан болсо, анда анын төрт деңгээлчиси болот. Мисалы, могу жерде бир элемент турат дейли. Ошол элемент төртүнчү мезгилде жайгашкан. Демек, биз ага төрт деңгээл чыгабыз. Бир, эки, үч, төрт. Мына могу жерге чейин төрт мондай шишкече сызабыз да. Ошол деңгээлчи деп аталат. Андан тышкары, мисалы биринчи деңгээлде бизде S элементи гана жайгашкан, ага эки гана электрон батат. Ал эми экинчиси болсо L деңгээлчеси деп аталат жана 8 электрон батат. Ал эми үчүнчүгө 18, төртүнчү деңгээлге 32 батат. Мына бул К, L, M, N деген жыттап эле койсо болот негизичи. Мындай эле келбейт. Просто могу 2, 8, 18, 32 деген жыттап коюш керек. Так, бул жерде алюминий көрсөтүлгөн. Алюминий катар саны 13кө барабар. Катар саны бул өзүнүн ошол элементтин катар саны ядронун жана электронун санын билдирет жана айтып өткөндөй катар санын билдирет. Биринчи деңгээл мына көрдүңөрбү? Алюминий бул үчүнчү мезгилде жайгашкан, ошондуктан ага үч деңгээлчи сызылды. Мисалы, мынакей карасаңыздар, мынакей бул жерде алюминий турат, э? Ушул алюминий мынакей үчүнчү катар мезгилде жайгашкан. Демек, ага үч деңгээлчи сызабыз. Үч деңгээлчи сыздык. Айтып өткөндөй биринчи деңгээлге эки батат, мынакей эки. Экинчи деңгээлчисине 8 батат. Ал эми үчүнчүгө 14, 18 батат, э? Бирок бул жерде бизде 13 эле электрон бар. Демек, 8ге 2 кошсок 10, 13төн 10 эметип койсок, бизде дагы 3 электронду жайгаштырышыбыз керек. Демек, ушул үчтү акыркы деңгээлге жайгаштырабыз. Демек, аягында канча электрон калса, сырткы деңгээлинде канча электрон болсо, мына ошол электрон элементтин валенттүүлүгүн көрсөтөт. Мисалы, могу жерде 3 калды, э? 3 калганда, демек, алюминийдин валенттүүлүгү 3 дегенди билдирет. Туруктуу валенттүү натрийди карагыйлы. Натрий салыштырмалуу массасы 23кө, ал эми катар саны 11ге барабар. Биринчи S деңгээлчесинде 2, айтып өткөндөй, SPда 8, ал эми Sде 2ге 8 кошсок 10 болот, 11ден 10 эметсек 1 калат. Демек, сырткы деңгээлинде 1 электрону бар. Демек, натрий 1 валенттүүлүккө ээ. Мынакей могу жерден карасаңыздар болот. Натрий биринчи могу биринчи деңгээлче бул, экинчи деңгээлче могу, үчүнчү деңгээлче мына бул. Карасаңыздар, биринчи деңгээлге 2 электрон батат дедик, э? 2 электронду биз моундай ячейка сызабыз дагы. Анан 2 электронду эки жакка каратып жайгаштырабыз. Экинчи деңгээл. Экинчи деңгээлде бизде S анан P ячейкасы бар. Биринчи Sке 2ден башка электрон батпайт. Демек, экөөнүн эки жакты каратып туруп сызып жазабыз. Андан кийин Pга өтөбүз. Бул жерде 8 жатат да. Демек, 8ден 2-ни эметип койсок, 6 калды. Демек, 6-ны Пга жайгаштырабыз. Пда 3 ячейка бар. Ал эми ар бир ячейкага 2ден электрон батат. Демек, бул жерге 6 батат. 8 болду. Ал эми үчүнчүгө бизде бирөө калды. Бирөөнүн S ячейкасына жайгаштырып коебуз.
Демек натрий валенттүүлүгү 1-ге барабар. Так, кышкыл тектикке валенттүүлүгү 2-ге барабар, баарыбызга белгилүү болгондой. Ошол валенттүүлүк каяктан чыкты? Кадар саны 8-ге барабар. Биринчи 1s2, 2 электрон жайгаштырдык. Экинчи s2, бул экинчи деңгээлче, бул биринчи деңгээлче. Бул жака дагы 2 батат. Анан 2 pга болсо бизге 6 электрон батат Бирок бул жерде бизде 2-ге 2 кошсок 4 болду. 8ден 4 кемитсек 4 электрон калды. Демек 4 электронду бул жака жайгаштырыбыз керек. Экөөнү жайгаштырып алдык. Мисалы биринчи деңгээлче биринчи болуш керек. Андан кийин дагы экөө калды. Экөө болсо бир тарапты каратып туруп жайгаштырып коебуз. Демек, жупташпаган электрон бизде 1, 2. Жупташпаган электрон экөө болгон үчүн кышкылтектин валенттүүлүгү 2-ни көрсөтөт. Так, күкүрттүн карап көрөлү. Күкүрт бул өзгөрмөлүү валенттүүлүккө ээ. 1s2, 2s2, 2p6. Бул жакты сынап көрөлү. 6га 2 кошобуз 10, 8. 8ге 2 кошобуз 10, бул жер 10 болду. Демек бизде дагы 6 электрон жайгаштырыш керек. Аны болсо кийинки 3-үчү деңгээлчеге жайгаштырабыз. Мынакей. Бул жерде 3s2, андан кийин 3p4. 2 кошкондо бизде дагы 4 электрон калды да. 4 электронду эң биринчи ячейканы бүтүрөбүз, андан кийин калганына жайгаштырабыз. Бул жерде экөө болду, экөө калса жупташпаган электрон. Демек, могул күкүрт 2 валенттүүлүккө ээ болду. Ал эми ада дагы бир деңгээлче бар, D деңгээлчеси. Анткени күкүрт деген 4-үчү мезгилде жайгашат. Бирок ал 0 болуп калды. Валенттүүлүгү 2-ге барабар мынакей. Кийинкиси, бул жерде бир деңгээлчеден экинчи деңгээлчеге электрондор өтүп кетпейт, бирок ичинде өтүп кетиши мүмкүн. Демек, мисалы, могул жерде экөө болуп атпайбы? Арттан баштайбыз да дайымачы. Ошол бияка аттап өтүшү мүмкүн. Аттап өткөндө мынакей 1, 2, 3, 4 болуп калды. Демек, күкүрттүн валенттүүлүгү 4 болуп калды. Энди могул жерде турган электрон бияка өтүп кетиши мүмкүн, могул жердеги. Бияка өтүп кетти. Өтүп кетсе, демек бул жак 6 болуп калды. 6 электрон болуп калды. Мен айтып өткөндөй, биринчи деңгээлчеден экинчи деңгээлчеге деңгээлчелердин ортосунда мондай электрон алмашуу болбойт. Эмнеге могул жактан дагы бияка алып өтсө болбойбу дегенде болбойт. Анткени бул жак уже экинчи деңгээлче. Бияк бул жак болсо 3-үчү деңгээлче. Мынакей 3, 3, 3 болуп атпайбы? Демек алып өтсө болот. Бул жак болбойт. Демек, акыркы валенттүүлүгү 6-га барабар. Тапшырма. Мен азыр үйгө деп коюп койгом, бирок өзүңүздөр азыр чыгарып чыксаңыздар болот. Каалган мезгилиңиздерде. Бирок албетте чыгарышыңыздар керек. Сөзсүз түрдө. Литий, H, көмүртек, азот, калий, натрий, купрум чыгарып чыксаңыздар болот. Эгер жардам керек болсо, Телеграмда группа бар. Ошол жака жөнөтсөңүздөр болот. Сабак бүттү. Баарына рахмат.